Жай күз мезгилдери адамдын организмине эң зарыл болгон витаминдердин запасын топтоп алууга эң ылайыктуу эмеспи? Дал ушул пайдалуу витаминдердин бир булагы болуп шабдалы эсептелинет. Көздү күйгүзүп безиле бышкан шабдалыны көргөндө кимдин гана суу картпасын. Мына ушул витаминдерге бай шабдалы тууралуу кененирээк айтып берсем. Ал башка мөмө жемиштерден сулуулугу жана жыпар-жыттуулугу менен айырмаланып адамды тамшантып турат. Таттуу жана пайдалуу жемиштин түпкү мекени кайсы өлкө дегенде дароо Персияны элестетебиз. Бирок окумуштуулардын изилдөөлөрүнө караганда анын мекени Кытай экендиги жана жемиштердин императору болуп эсептелинчү экен. Дал ушул Кытайдан гана Европа, Азия өлкөлөрүнө жана Америкага алынып келинген деген кептер айтылып келет. Азыркы күндө тропикалык жана ысык аймактарда өстүрүлөт. Анын 3000ден ашуун түрлөрү бар. Алардын кардинал, лола, Берта, майфиевер деген түрлөрү кыргыз жергесинде кеңири тараган. Көпчүлүк шабдалылардын салмагы 200 граммга чейин жетип, калий, кальций, фосфор, темир жана А, Б, С, П витаминдерине бай. Ошондуктан ал бат-бат сууга уруна бергендиктен ичи көп каткандардын, аз кандуулук менен жабыр тарткандардын дартына даба болуп келет. Жүрөк кан тамырларынын иштешине зара чыгаруучу касиетке ээ болгондуктан бөйрөктөгү таштардан да арылтат жана окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча рак оорусунун жайлашууна өбөлгө түзөт. Шабдалынын түгү кээ бир адамдарга аллергия алып келиши мүмкүн. Андыктан аллергия менен жабыр тарткандарга жебей эле койгонуңуз оң дегениңиз туура. А эгер жегиңиз келип аткан болсо, түгүн тазалап жесеңиз эң туура болот. Курамында канттын көлөмү чоң болгондуктан кант диабети жана өтө толук адамдарга да сунушталбайт. Шабдалынын мөмөсү гана эмес, анын даниги да дарылык касиетке ээ. Даниктин 50% майдан, 25% белоктон турат жана данигинен май алынып, косметологияда көп колдонулуп келет. Анын данигинен алынган май эриндердин кургап кетүүдөн сактайт жана колуңузга да сыйпасаңыз, териңиз азыктанып, тырмактарынын бекемделишине да шарт түзөт. Шабдалыны таттуу косметика десек да болот. Аны даярдоо үчүн биринчиден шабдалын алып, анын боткосун даярдап алабыз. Даяр болгон боткону бетиңизге акырын тегиз кылып сыйпайсыз да, андан кийин 10-15 минутта бетиңизде сактайсыз. Андан соң жылуу суу менен барып жууп салсаңыз, бетиңиз жылмакай жана серпилгич болуп калат. Андан тышкары бетиңиздеги буручтан арылтууга дагы чоң пайдасын берет. Баарыбыздын сугубузду арттырган бул жемиштин жада калса гүлүнүн да дарылык касиети бар. Анын гүлүнөн чай кайнатып ичсеңиз, нервди тынчтандырып, жөтөлдү басат. Андыктан чамдаңыз, шабдалынын сезонун өткөрүп жибербеңиз.